Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Садыр Жапаров депутаттарды кантип сыйлады? Жолугушуунун деталдары белгилүү болду. Депутаттардын айтымында бул салтка айланган кабыл алуу мамлекет башчысы парламенттин кийинки чакырылышынын аягында жасаган ишине ыраазычылыктын белгиси катары уюштурат. Бул салт Аскар Акаевдин тушунда киргизилген. Иш-чарага депутаттардан тышкары спикер жана албетте Садыр Жапаровдун өзү, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, президенттик аппараттын кызматкерлери катышты. Мамлекет башчысы, спикер, фракция лидерлери жана жогорку кеңештин аксакалдары сөз сүйлөштү. Бирок эч кимге чапан же калпак кийгизилген эмес жана эч кимге ыраазычылык кат тапшырылган жок. Кабыл алуу достук маанайда өттү, деди эл өкүлдөрүнүн бири. Кактус медиа чогулгандарга кандай тамактар тартылганын билди. Столдордо эт таамдары, салаттын бир нече түрлөрү боорсок болгон. Биринчисине вегетариандык шорпо, экинчисине балык менен бир аз жашылчалар кошулган. Кечки тамак 5 бармак менен аяктады. Бабановдун бошоп чыгышы Кумтөр ишинин саясий өңүтү. Бишкектин 1-май райондук соту Кумтөргө байланыштуу камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берди. Ушул эле күнү 27-июлда аталган Алтын кенттеги коррупциядан улам камалган депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтү узарды. Мындан улам Кумтөр ишинин айланасында саясий соодалашуу тууралуу сөздөр дагы кызыды. Улуттук коопсуздук кызматы Өмүрбек Бабановдун саламаттыгы кескин начарлап кеткендиктен сот анын бөгөт чарасын өзгөрткөнүн билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта саясатчы четте дарыланууга муктаж экени айтылат. Бабановду камакта кармоо мөөнөтүн узартууну кароодо анын ден соолугунун начарлап кеткенин жана республикадан тышкары жактан медициналык мекемелерде дарылоону талап кылган оорулардын бар экенин көрсөткөн медициналык документтер алынды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, чет өлкөдө квалификациялуу медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында ал камактан бошотулду деп жазылган маалыматта. Анткени менен Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов азаттыкка жергиликтүү дарыгерлер саясатчынын дартын аныктай албай жатканын, мындан улам чет мамлекетте бараарын айтты. Бабанов азыр чет өлкөгө кете элек, башка жакта дарыланууга даярданууда. Азыр дарыгерлер ага диагноз кое албай жатат. Ошондуктан чет өлкөгө барып диагнозун аныктатып келет. Камакта отурганда билесиз да, ал жактан ооруп, четте диагностикадан өтүп келгени жатат. Керек болсо ошол жактан дарыланат. Эгер кереги жок болсо кайра кайтып келип бул жакта дарыланат. Азыркы учурда кайсы мамлекетке барары белгисиз. Маселе кечээ эле чечилди да, азыр дарыгерлер менен кеңешип жатышат. Кайсы өлкөдө квалификациясы жакшы врачтар болсо, ошол жака барып диагностикадан өтүп, балким ошол жакта дарыланат же кайра келет. 2011-2012 жылдары премьер-министр болгон Бабанов май айында Кумтөр ишине байланыштуу коррупция беренеси менен камалган. Атайын кызмат тергөөдө Бабановдун күнөөсүн далилдеген айныгыс фактылар табылганын билдирген. Саясатчы дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде Бабановдун абактан бошогонуна байланыштуу бүдөмүк жагдайлар бар. Камакка алуу катуу чарада, аны камагандан кийин кайра бошоткону көп суроо жаратат. Кызык жагдай болуп жатат. Ал жигитти камап, андан бир нерсе үмүт этип, ошол үмүт ишке ашкандан кийин кое бергендей болуп жатат. Мен мурда милицияда, тергөөдө иштегем. Камакка алуу деген акыркы чара деп эсептелерин билем. Аны камакка алгандан кийин ага эмне негиз болгонун далилдеп бериш керек да. Ал чет өлкөгө барып 1 ай дарыланабы же 1 жылбы же 10 жыл дарыланабы, аны ким текшерет? Мен башынан бери эле Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду Кумтөргө байланыштуу камоо туура эмес деп айтып келем. Муну саясий куугунтук катары караса болот. Тергөө маалында кимдир бирөөнү кое берип, кайсы бирин камайм деген өзүн билемдиктин белгиси болот. Ушул эле күнү 1-май райондук соту Кумтөрдөн улам камалган жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтүн узартты. Зулпукаровдун тарапташтары журналист Шайырбек Абдрахманов сот анын жактоочусунун жүйөсүн эске албай койгонун белгиледи. Анын адвокаты сотко дагы, прокурорго дагы бардык фактыларды келтирип берсе дагы, прокурор ал качып кетет же болбосо сотко келбей коет деген шылтоолор менен дагы 2 айга камап койду. Анын адвокатынын айтымында үй камагына чыгарып деле сурай берсе болмок, ага түз көрсөтмө берген күнөөлөгөн деле киши жок да. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков бул болсо Бабановдун бошогонунан күмөн санап, күдүк ойлогондорго кошулбайт. Өмүрбек Бабанов аны камакка алып жатканда мен тергөө менен кызматташууга барбайм деп расмий айткан. Анын кызматташууга барганына ишенбейм. Эми эле сүрөтүн да көрүп калдым, ооруп аткандай көрүнөт. Эми ооруп жатса дарыланышы керек. Кыргызстандын медицина тармагына ишенбей, чет мамлекетте
дарыланууга мүмкүнчүлүгү, акча тыйыны бар. Мен анын четке дарыланууга чыгып жатканын түшүнүп эле жатам. Мүмкүн ал Орусияга барып дарыланар. Ал жакта дагы чоң бизнеси бар эмеспи? Кайсы жакта дарыланат? Ал кишинин өзүнүн эрки. УКМКнын басма сөз кызматынын бул маселе боюнча тергөө улана берет деген комментарийин окуп калдым. Жээнбеков менен Зулпукаровду чыгарбай камакта калтырганына сотто жана тергөөдө негиз бар го деп эсептейм. Негизи жок, андай чечим кабыл алууга мүмкүн эмес. Алар катардагы киши эмес, көп жылдан бери саясатта жүргөн, убагында таасирлүү кишилер болгон. Бабановдун окуясы айрыкча социалдык тармактарда талкуу жаратты. Айрымдар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка былтыркы 9 октябрдагы тоз тополоңдон улам дагы бир айып коюлганын, ошол күнү анын жанында Бабанов жүргөнүн жазышты. Талдоочу Орозбек Молдалиев Бабанов саясаттан кеткенин бир канча жолу жарыялаганын, кылмыш иши козголгондо чет өлкөгө чыгып кеткен убактарын эстеди. Бабановдун ушундай ыкмасы бар, аны кармашат. Анан ал азыркыдай болуп камалбаса дагы тергөөдө жүрүп тил кат берип жатып эле бир күнү тилин таап кайра чет мамлекетке кетип калат. Бийликке болсо Бабановдун бул жакта отурбай четке кетип калганы дагы ыңгайлуудай, ушундай таасир калтырат. Азыр эми ага эмне деген диагноз коюлган? Кыргызстанда дарыланууга болбойт бекен деген суроо туулат. Бирок ага деле жооп табылат. Коррупционерлер менен күрөшкөндө айрым бир адамдар үй камагына чыккандан кийин күтүлбөгөн жерден качып кетип калат. Аларды сыйпалап эле таппай калышат. Ошентип отуруп иш жабылат. Ошон үчүн бул жерде бүдөмүк ойлор көп болуп жатат. Эгер бул так ынанымдуу айтылбаса, Бабановдун кетип калгандарынын калып калганына караганда тергөө менен кызматташуудан дагы жогору кызматташуу болдуго деген ойго жем таштап жатат. Наразычылыктар ушинтип отуруп пайда болот. Бабановдун буга чейинки жүрүм турумун эл билет. Бир нерсе кылып кетип калдыго деп ал чын эле ооруп кетип калса деле ушундай бүдөмүк ойдо кала берет. Эмне үчүн Бабанов эле кетип кала берет деген суроо жаралат, деди Молдалиев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев ушул айдын башында генге байланыштуу түзүлгөн бардык келишимдер жокко чыгарылууга тийиш экенин билдирген. Кумтөрдөн улам бардык кылмыш иштери Кумтөр менен келишимден чыгууга алып келерин айткан. Коррупциялык жана Кыргызстан элинин кызыкчылыгына каршы келген ушул фактыларды эске алуу менен тергөө Кумтөр долборуна байланыштуу бардык келишимдерди денонсациялоону сунуштайт. Ошондой эле өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген ички нормативдик укуктук актыларды жокко чыгарууну демилгелейт. Башкача айтканда, УКМКнын тергөө кызматы тараптан өкмөт 2009-жылкы жана башка келишимдердин баарынан чыгууну сунуштайт. Бул Кыргызстандын Сенчера Голд компаниясынан чыгууга алып келет. Ташиев анда Кумтөргө байланыштуу камалган Бабанов баштаган адамдардын күнөөсү жок деп чыккандарды айыптаган жана атын атабастан мурдагы премьер-министр акча алганы тууралуу жаңы фактылар аныкталганын билдирген. Генге байланыштуу мурдагы 3 президент баштаган жоон топ адамга иш козголуп, бир тобу камалган. Алардын айрымдары тергөө менен кызматташат деген жүйө менен үй камагына чыккан. Булак Азаттык. Туркиядагы кыргызстандык мигранттар пенсия ала баштады. Туркияда пенсия ала баштаган кыргызстандык мигранттар бар экенин Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин онлайн жыйынында Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев билдирди. Элчинин айтымында, Туркия жана Кыргызстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы социалдык коопсуздук келишимине ылайык эки өлкөдө 15 жылдан ашык эмгек визасы менен иштеп, камсыздандыруу акысын төлөгөн жарандар эки жактан тең быйыл март айынан баштап пенсия ала баштады. Эки өлкө ортосундагы социалдык камсыздоо боюнча келишимге президенттер 2018-жылы 9 апрелде Анкарада кол коюлган. Элчи Кубанычбек Өмүралиев канча киши пенсия алып жатканын тактаган жок. Ал Туркияда 20 миңден 25 миңге чейин кыргызстандык бар экенин айтып, пандемияга байланыштуу мигранттардын саны акыркы 2 жылда кыскарганын кошумчалады. Жапаров Мариповго АКШнын атайын программасын колдонууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго Кыргызстан менен АКШнын эки тараптуу карым-катнашын чыңдоо жана ошондой эле кыргызстандык ишкерлерге мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү максатында АКШнын жалпы артыкчылыктар тутуму программасын колдонууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Аталган программанын жалпы артыкчылыктар тутуму алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жалпысынан 5 миңге чейин ар кандай товарларды эч кандай бажы төлөмү жок АКШга экспорттоого уруксат берилген. Бул программа Кыргызстанда өндүрүлгөн сейрек кездешүүчү сапаттуу айыл чарба товарларын, кыргыз тоо балы, чычырканак кошулмалуу суу сундук, кара өрүк, жер жаңгак жана топоз өңгүү башка жандыктардын эттери, форель жана башка АКШга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүүдө.
Азыркы учурда кыргыз ишкерлеринин АКШнын аталган программасын толук колдонуусу үчүн мамлекеттик деңгээлде бардык шарттарды түзүп берүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар менен иш башталды. Булак кабарчы чекиткейжи. Ооганстанга ислам мамлекетинин террорчулары агылууда. Ооган өкмөтү менен Талибандын ортосундагы согуш, ошондой эле АКШ жана НАТО аскерлеринин чыгып кетиши Ооганстанга террорчулардын агымын шарттады. Ооганстанга ислам мамлекети террорчулары агыла баштады. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу журналисттер менен сүйлөшүү учурунда билдирди. Анын айтымында орус аскерлери ислам мамлекети согушкерлеринин Ооганстандын аймагына жигердүү агылышын байкоодо. Республикага террорчулар ар кайсы өлкөлөрдөн, анын ичинде Сириядан жана Ливиядан келишүүдө. Шойгу Ооганстанда согуш аракеттери токтоп, улуттар аралык ынтымак орнотулат деген ишенимин билдирди. АКШ жана НАТО аскерлеринин республикадан чыгып жаткан учурда террордук кыймылдардын күч алышы тез арада чараларды көрүүнү талап кылат, деп эсептейт Орусиянын коргоо министри. Ал Орусия менен Тажикстан Ооганстандын аймагынан келип чыккан коркунучтарды нейтралдаштыруу боюнча биргелешкен ишти башташканын белгиледи. Алгачкы кадамдардын бири бул Өзбекстан кошула турган биргелешкен бир катар машыгуулар. Машыгуулар 5 августтан 10 августка чейин Ооганстан менен чек арадан 20 чакырым алыстыктагы Харб Мойдон полигонунда өтөт. Буга чейин Кабул республикасынын түндүгүндө жайгашкан бандиттик түзүлүштөр ислам мамлекетине кошулуп кетиши мүмкүн экенин айтышкан. Бул өлкө үчүн олуттуу коркунуч жаратат. Булак Евразия Today чекит.ру.